Энергохолдинг түзүү маселесин өкмөт мүчөлөрү менен коалиция өкүлдөрү мүмкүн болушунча тезирээк кабыл алууга аракет кылышты. Бул үчүн күн тартибине да оңдоо киргизүүгө жетишишти. Бул парламенттеги азчылыктын нааразылыгын жаратты. Анткени Республика Ата Журт фракциясы бул маселе боюнча чечимин чыгара элек болчу. Ага карабай талкуу башталды. Депутаттарды энергетика министрлиги менен энергохолдингдин ортосундагы айырмачылык кызыктырды. Бул айырма анчалык деле чоң эместей таасир калтырды. Энергохолдинг түзүлгөндө ошол уставдык капиталы 5 миллион сомдо бекилип каралган болчу. Биз азыр ошол уставдык капиталдын негизинде бүгүнкү күнү структурабызды содержать этип атабыз. Келечекте болсо атайын башкаруу принциптери боюнча менеджмент фи деп ошо контракт түзүлөт компаниялар менен. Север электрларда биз оптимизация жүргүзүп атабыз. Өмүрбек Токтогулович, биринчи этапта биз 5% оптимизация жүргүздүк. Ошол быйылкы жылы мына 100 миллион сом берет. Айбек Калиев бул иштерди энергетика министринин орун басарлыгында турганда неге аткарган жок деген суроо жоопсуз калды. Бирок ал энергетика тармагын реформалоо боюнча бардык жоопкерчиликти өз мойнуна алууга убада берди. Буга чейин убадалар сөз боюнча калып келгенине күбө болгон депутаттар ага ишене алышкан жок. Бул боюнча жоопкерчиликти премьер-министр өзү алууга тийиштеши чет эл өкүлдөрү. Эми бул маселе мына канча болду талкууланып атканда? Комитеттердин баарында талкууланды. Ошол комитеттерде эгерде комитеттин деңгээлинде жакшылап активдүү катышсак, мына могу залда дагы суроолор асыраак болот эле. Анан кийин фракциялар, мына фракцияларда карасак болот эле. Мына фракцияларга премьер-министр баш кылып калгандарды төш кылып дагы чыксак болот эле. Парламенттеги оппозиция кесиптештерин энергохолдинг түзүү идеясынан таптакыр баш тартууга чакырды. Бул иштерди министрлик деле аткармак дешет. Энергохолдинг дегенде, Министерство энергетика дегенде, бул болсо мунай, газ, көмүр кайка кетип атат. Аны ким башкарат? Макул, булар болсо бардык энергия системаны жыйнап алсын. А тигилерди ким башкарат? Суу саясатын ким алып барат? Ошон үчүн биздин сунуш мындай болуп атат, урматтуу депутаттар. Көңүлүңүздөрдү буруп кетилем. Бу жерде башкаруу системасын тартипке алып келебиз десек, келгиле Министерство энергетиканы түзөйүк, жанагы айтып аткан акционердик коомдун акцияларын Министерство энергетикага, управленияга берейик. Ошондо Министерство энергетика толук кандуу өзү башчыны шайлайт, толук кандуу совет директоровду шайлайт, толук кандуу кыскартууну жүргүзөт, толук кандуу общий учетту жүргүзөт. Жана суу саясатын, мунай саясатын, газ саясатын алып кетет. Ошондо маселе толук кандуу чечилет. Толук кандуу чечилет. Бүгүнкү күндө энергетикада мында карасак, 2015 жылы жыйнаган акчасы 12 миллиард сом болсо, 12 миллиард сом. Бул 9% эле биздин мамлекетибиздин потенциалын түзөт. Сөз 1 триллион сомдун тегерегинде болуп атат. Кудай буйруса ГЭСтер курулат. ГЭСтер курулат. Аны болсо энергохолдинг чече албайт бул маселени. Жыйынтыгында жогорку кеңештин депутаттары 9 энергокомпаниянын акцияларын энергохолдингке өткөрүп берүү боюнча сунушту колдоду. Ошону менен бирге парламент өкмөткө энергетика министрлигин түзүү жолдорун кароону сунуштады. Энергетика министрлиги стратегиялык маанилүү тармактын саясатын иштеп чыгууга тийиш. Мээрим Ташыбекова, Игорь Потанин, Бакыт Кошалиев, НТС.